Москва шаарындагы мекендештер үчүн жаңылык. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, эгерде сиз Москва шаарында иштеп жүрүп, жана ошондой эле документиңиздин мөөнөтү бүтүп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, анда заманбап автоунаа менен көп жылдан бери Москвадан Казакстан чек-арасына каттап жүргүнчүлөргө ыңгайлуу жана арзан кызмат көрсөткөн жана ошондой эле документтерине жардам берген Эрик мырзага кайрылыңыз. 24 саат бою WhatsApp жана телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +7929 548 4804 +7969 280 86 27. Жигули чыккан жылы 2010 жылы чыккан. Авион 1.6, расход 7-8 литр, коробка механика, баасы 200 000 кем бар. Жигули чыккан жылы 2009 жылы чыккан. Объем 1.6, расход 6-7 литр, коробка механика. Ценасы 150 кем бар. Жигули чыккан жылы 2002 жылы чыккан. Объем 1.6, расход 6-7 литр, коробка механика. База 110 000 кем. Сен тартып алып берейин, тартып берем бар. Жигули чыккан жылы 2004 жылы чыккан. Объем 1.6, расход 6-7 литр, коробка механика. Баасы 110 000 кем бар. Видео тартып эле. YouTube'га. Жигули чыккан жылы 2007 жылы чыккан. Объем 1.6, расход 7-8 литр, коробка механика. Базы 110 000 кем бар.
Лада 99. Шыққанда 2004 жылы шыққан. Объем 1.5. Расход 6-7 литр. Ценасы 150 мың кемі бар. Жигули шыққан 2005 жыл шыққан, объем 1.6, расход 6-7 литр, коробка механика, ценасы 90 мың сом. Katskada ne trişnar? Bilmiyorum mi? Bunu derstik. Жигули шыққан жылы 2001 жылы, жоқ 2010 жылы шыққан. Объем 1.6 литр, расход 7-8 литр, коробка механика. Базы 160 мың сом. Ерейс? Аз тартам. Жигули шыққан жылы 2010 жылы шыққан, объем 1.7, расход 7-8 литр. Жигули шыққан жылы 2007 жылы шыққан, объем 1.6, расход 6-7 литр, коробка механика. Ценасы 120 мың сом кемі бар дейді.